Башка жерден иш кылып. Башка жерден пешенете. Ишкерлерге путтос болгула, жардам бергиле, иштегиле деп атат. Лицензияны ким берген? Биздин негизи мыйзамга дал келбей калат. Ол эми мыйзамга. Танышкылар бергиле. Жок, көрсөтүп бересиздер да. Танышкылар бар. Жок, биз бербейбиз. Арызга рахмет бересиңер. Сүйлөшчү нерсени сүйлөштүк. Эми нак согушка турам. Лицензиядан баштайбыз. Согуш чыгарасызбы? Силер чыгарасызбы? 6 жылдан бери Согуш чыгарам деген азыр мына жерде записка тутат азыр. Сиздер уюштуруп алып жооп берип каласыздар. 6 жылдан бери тойдук. Ушу чөп малында келет, бар жогу. Бияды баралбы? Айтылып аткандай эле губернатор эртең менен саат 9га чакырылыппыз Ошко. Ошол жерге барып, тиешелүү документтериңерди көтөрүп алгыла, биз да баарын апарайлы, ошол жерден да чечип барат. Ондай көп такташуу болду да. Элем барыш керек экен. Эми азыр ыйгарымчылык өкүлү Эми 9га деп чакырдыбы? Сиз айткандай эми 6 жыл болду атасыңар. 6 жылда эми мыйзамсыз болсо же бияк жак, же тияк жак иш башталат эле. Чечилбейди. Анан ошо талаш тарыш болгон үчүн убакыт. Биз жака чечилген бойдон турат өзүчө. Анан эми биз дагы ошол жана лицензияны берген процедурасынан бери баштайлы, башынан баштап. Кандай берилген, элдик угу болгонбу, болгон эмеспи, протоколдордун баарын көтөрөлү. Эми бизде болгон документтин баарын жоготуп алдык. Анан эми саат 9га дедиңиз, так маалыматтар менен ошо официалдуу жана мекеме ишканалар менен иш алып барабыз. Элдерге анан кийин толук маалыматты ошол жактан беребиз анан кийин. Эртең саат 9га да. Биз өзүбүз барабыз да. Анан мен бияктан эми баарын убактысын албай, элдерге да неме албай, маалымат менен. Алай районуна караштуу Ташкороо айылынын тургундары Сары Таш кенин чалгындоо иштерин жүргүзүүгө каршы чыгышууда. Мындагы Чыйырчык жайлоосунун 9 булак участкасында жер астынан мрамор жасалчу сары таштарды изилдөө боюнча чалгындоо иштери башталган. Тургундар бул аймак кооптуу зона экендигин, алардын ишмердүүлүгүнүн артынан Ташкороо айылынын 2000ге жакын жашоочулары сел жана жер көчкү коркунучунда калышаарын айтышууда. Ошондой эле аталган жер мурда мазар болуп, Тилеке Баатырдын жубайы көмүлгөн деген кептер бар. Андыктан айылдыктар бул жерди каздырбайбыз деп турушат. Биздин убакытты алганга болбойбу? Чогорок малды Мына жердин путуна жолтоо. Жеке ишкердин берге кереги жок. Мына жерде 600 адамга жолтоо болот. Азыр катындардан аялдардан. Өзүң башың ойлосоң, бу жерде элдин башын ойлоп атабыз биз. Жалпы элдин башын ойлоп атабыз. Элге биз да сос пакет кылып акча түзүп берели деп атабыз. Акчаңдын кереги жок. Бир акчаңдын кереги жок. Ким алса ошол арам өссүн, ошо сен акчаңа алган болсоң. Бюджетке акча төгөйлү. Эч бюджеттин өрү. Бизде мына жайыктын астына бизге төлөйбүз. Кыргызстанга тегеле мынандай жардам берген жок. Өзүбүздү өз багып атабыз. Кереги жок бизге. Насиңизди түкүрүп чыгасаңыз чачырап. Кереги жок. Сага чачырган жок. Насты кошпой койсоң. Бул жерге 90 үйгө суда берилген атасыз. Бул жерде канча түтүн бар деп ойлойсуз? 200дөн ашык бар, турбу? 300. Мектеп мыйзамдуу түрдө курулуп атабы? Мектепти вот эле азыркы чейин. МЧСтин корутундусу токтому боюнча бул жер сүрүлсө, жылуусуга чейин барат атат. Ошондо Ташкороо эмес, Ташкороо, Карабулак жылуусу 3 айлды басып атат. Ошону бул жерге себеп токтому эмес, башка жашоочулар бар бул жерде. Коргоо органдарына кайрылгыла силер, арыз жазгыла, сотко. Биз губернаторда 2 жол баттык. Эки жол биздин үнүбүздү баттык. Тарап болду деп бизди кумантып жөнөткөн. Туурабы? Деп аныктама берет, биз сразу токтотобуз. Силерди биз токтотобуз. Силер өзүңөр бизге тоскоолдук болуп атат деп силер өзүңөр кайрылгыла. Биз убактыбыз жок, кайрылганга. Биз мына губернатор чакырып керек. Көп менен Эртең 9да барабыз. Эми мына биз дагы жана айтып атпайбызбы? Кара суу айыл өкмөтүнүн ошонун чечимин жокко чыгарсын, мыйзамсыз ал айыл өкмөттө караштуу Гүлчөнүн жеринде мыйзамсыз чечим чыгар деп сотко бердик. Эми биз дагы туура түшүнгүлө мына болгон материалдын баарын алып мына биякта турат да. Биз деле жооп беребиз эртеңчи айткан сөз үчүн. Биз деле ишкерлерге биз деле талап кылып шарт түзүп бергиле деп. Но мыйзам чегинде да. Түшүндүрүү иштери. Мыйзам чегинде түшүнүштөрүн кылып атабыз. Но бизде дагы аргументтер бар. Ошо аргументти биз эми айтсак силер башкача деп атасыңар. Ошон үчүн жана лицензияны ким берген, кандай берген, ошо областында гипрозем заключение эмнеге жанакындай чыгарып атат. Аргументтерин айтсын, анан чечишебиз. Эгерде туура десе мынакей бул элдин бир эле бөлүгү болчу. Бир жагына чогорот атат. Чогорган балдар не? Силер маалыматыңар так болсо, мыйзам алып келсе, элдин баарын чогултуп алдыгынан көргөзөлү. Анан ошол жерден заключение берген эксперт келип айтып берсин, эмненин негизинде кортунду берип атат. Бияка коркунуч жок, суу чыкпайт, эч кандай неме жок деп. Мен мисалы үчүн ал тармакта специалист эмесмин да.
Ошол ар бир тармакта специалисттер бар. Туурабы? Кортунда моунча кагаз бергенсиз, разрешение документтер. Ошолор келсин дагы ошо элдин баарын жыйын кылалы, сиз өзүңүздөр келсиз, анан ошол жерден так маалымат болот. Эртең саат 9-га. Эртең саат 9-да губернатор чакырып атат. Катта талдык айыл өкмөтүнүн немеси составы менен чакыртып койсоңуздар, анда олар Пожалуйста, губернатор өзү да чакырып атат. Биз да барабыз мынакей материалдар менен. Ошо өткөндө бир ай мурун ошондой чечимге келгенбиз. Ар бир структура өзүнүн чечимдерин берип атышат. Анан ошондой убактылуу токтотулсун деп чечим чыккан. Эми мындай да. Майли, биз сиздердин айтканыңыздарды кылабыз. Сиздер дагы бир биздин айткан шарттарга бир макул болуп неме кылып койсоңуздар жакшы. Биз сиздердин айтканыңыздарды эле кылып келдик. Кече токтоттук. Анан эртең биз баары эми Аллах Кудай көрсөтөт, аны эртең бизге тарап чечилип калса, сиздер ошого кепилдик бересиздер да. Бул элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө. Түшүндүрүү иштерин кылабыз. Баары деген мыйзам чегинде. Жеке ишкерлерди колдоо көрсөтөсүздөр да. Баары мыйзам чегинде. Губернатор чыгарган мезгилде деле капканга бербейт салып алды. жакшы айтып кой. Елдем ел казып Ашчы акчаңар болсо ушу келе бер ушу. Биз чыгарабыз. Айта кете бересиңер, сәлеркеңер. Кете бересиңер. Биз жадабайбыз. Эл өзү за. Бул жердечи анан эми 30-20% эл. Эл кайсы эл за деп атат, имза керек. Мына ким айтсын? Имза мына деп атат, айтсын сени. Азыркы мезгилде чөп орок маалы биздечи. Мына жерде чогуруп аткан балдар эле келди бу жергечи. Бул таш ачылсачы 5 жыл болду. Эмдичең ачылмак да. Элдин мнениясы ошондой. Эми Кудай билет, эртеңкини ким болуп кетиши Алла билет. Бирок бул жерде бул ачылган болсо эмдичең эл уруксат берсе эмдичең ачылбайбы? Мындай да. Мына жерде силер өзүңөр көрүп турасыңар. Ылдый жакта кашада картошка, арпа эккендер бар. Онун бери жагы жайыт катары пайдаланып. Мындай да. Эмдичең ачылган. Сиздер да элбиз. Адамдан эл. Көрүп атасыңар го эл. Жол тотолуп атат. Сиздер 20 болуп чыксаңыздар, биздин дагы компанияда 5-6 компанияда элдер баардыгы 20-дан 30-дан адам бар. Олар чыксын анда биз дагы чыгайлы топтоп. Силерден көп болуп биз эл арыздансак, биздики прав болуп, силер арыздансаңар, силердики мына элдин макулдугу жок. Кандай МЧС менен экология мыйзам рамкасынан чыкпай ишти түшүбүз керек. Мыйзам дейсиңер, мыйзамды кагазды окуп карап койсоңорбу? Карагамыз, бизге карашты үйрөтпөгүлө. Биз карагамыз. Кече бердик го колуңа. Жок, биз карагамыз. Ол ташкоро айыл өкмөтүнөн чыккан. Ол бизге эмес, ташкоро. Ошончо элге жашай турган турак жайы коркунучта болсо, алардын 5-6 компания бириксе, бул жерде дагы эл болот. Кыйлал эл болот мисалы да. Эми үлүшү бар бул жерде. Үлүш жок, алып келгиле документтерди көрсөткүлө. Көрүп атасыңар, чогуу Биз силердин үлүшүңүзгө тийишпейбиз, биз өзүбүз куруп жерди барып оруп көрүңчү, бир 2 метр ешким бербейт. Үлүш жериңерге биз кол салган жокпуз. Биз өзүбүздүн жайыт катары пайдаланууда, жайлы Төңө мык какса зыркырайбы? Бүттенең тапанга чейин. Бул бала келип алып биздин төбөбүзгө мык кагып атат 6 жылдан бери. Мына карагыла, эң чокубуздан келип ушул жерди ушундай мына эң жакшынакай жерлер, поз жерлер жаратылышты бузуп атат. Мына кече келип алып казыптыр мына жерден. Бул жерден эмнени табат? Мисалы мен түшүнүм боюнча эмнени табат бул жерден? Эмне бар? Кара топурак. Кара топурактан башка эч нерсе жок. Тилеке Батырдын байбичеси Кыңырак байбиченин көрүсүндө турабыз. Мына ушул турган таштар полностью биздин илгерки энелерибиздин мазары. Ушул жерди келип элден макулдугу жок эле келип захват кылгандай почти ошондой неме менен ушул жерди казды. Элди ушу 7 жылдан бери бизди кыйнап келатат. Биз ошого чыдабай калдык уже. Эми будан кийин кандай болот ситуация, бир өкмөт жакшы бир жагына чечип берсе деген үмүттө турабыз. Тике турат, мына жер сүйлөп басып калат мына айылды. Мына айылды жанына турбайбы астында. Жаныбызды кашатып бүттүңөр мына канча жылдан бери. Мына биз эмес менен малдар сүйлөйүн деп сүйлөй элбейт ушу. Мына рызкын ошолор эми жеп атат, биз эмес. Эл эмес. Руслан ака, мындай да. Мына Ташкоронун ошо башындагы айылга мындан 15 жыл башта көчүп кеткиле деп 15 жыл 1994 жыл берген. Чогулган эл менен Алай районунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана иш баштаган ишкерлер жолугуп сүйлөшүүгө барышты. Ишкерлер чалгындоо иштери үчүн бардык органдардан уруксаат алгандыгын жана мыйзамдуу иш баштагандыгын билдиришти. Анткени менен бул жоопко канааттанбагандар көп болуп, ишкерлердин документтерин атайын комиссия иликтесин деген чечимге келишти. Комиссия президенттин
облустагы өкүлү тарабынан түзүлмөй болду. Бул учурда кен чыккан жер 2 айыл өкмөт ортосунда талашка түштү. Аталган жер Кара Суу району менен Алай районунун чектешкен жеринде жайгашкан. Ишкерлер Кара Суу районундагы Катта Талдык айыл өкмөтүнөн уруксаат алышкан. Бирок Алайдагы Гүлчө айыл өкмөтү жер бизге карайт деп чыгышты. 2 айыл өкмөт маселени сот аркылуу такташтырып албай болушту. Бизге берген айыл өкмөт менен сиздердин айыл өкмөтүңүздөр такташып, бул боюнча соттон териштирип, сот териштирүү бүткүчө сиздерге убактылуу ишти токтотконго деп туруп бизге аныктама чыгарып берсе, биздин лицензиябыздын срогу бар да, билесиз да. Срокты биз ошо соттун аныктамасы менен токтотуп тура алабыз да. Бизге 2 жылга берилет, андан кийин дагы узартышыбыз керек болот. Ол ар бир узарткан сайын бул мамлекетке төлөнө турган госпошлиналар бар. Биз ар бир келген сайын чоң акчада расход кылып атабыз. Бул жерде ошол жагында карап иш тутсаңыздар жакшы эле да. Биз мына эми түшүндүрүү колубуздан келишинче түшүндүрүү иштерин кылып атабыз элдин арасындачы. Но ошол лицензия берген мекеме тиешелүү мекемелер да суранабыз элдин астында келип туруп, ушул жерби кайсы жерине биз казып аткан жерлер боюнча биздин маалыматыбыз менен башка такыр эле башка жерде казып атат деп атат. Эми ошол жаатта уполномоченный лицолор өздөрү да келип чогулуш кылабыз да, андан кийин официалдуу чечимдер бүткөнгө туура келет. Азыр иш башталды бул боюнча. Чогулган жоон топ кен чалгындоого келгендердин унааларын таш бараанга алууга аракет кылышты. Жеринде көзөмөлгө келген күч органдары токтотуп, абалды жөнгө салышты. Буга чейин Сары Таш кенин чалгындоо иштерин баштаган Жол Меткен жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы редакциябызга арыз менен кайрылып, бардык документтери толук болгондугуна карабай, бут тосуулар токтобой жаткандыгын билдирген. Жол Меткен ЖЧКсы чалгындоо иштерине 2018-жылы уруксаат алгандыгына карабай, тоскоолдуктарга байланыштуу иш жасай албай келет. Мынандай да, жөнүнө силерге жөнөкөй эле түшүндүрүп кетейин. Бул казылса, будан зыян нерсеге чыкпайт да. Эгер будан зыян нерсе чыкса, үйдүн сыртына кадай ушуну. Адамга мындай вредности болсо, үйдүн сыртына кадабайт да. Бул обрисовочный камень да, булчу. Эми бардыгы мына айтып атышат го. Бул мынандай деди, анан андай деп бардыгы бекер сөз. Биз бекер эле сөздөр менен ызылдашып жүрөбүз азырчы. Эң негизгиси бул жерде, эң негизгиси. Ушулардын артында турган кызыктарлар бар. Мына ошолордун айынан ушундай иштер болду ушу күнгө чейинчи. Азыр эми мына бийлик алмашты эми кичине мындай акыйкат орнодубу десек, мына жакта анча-мынчалар бар экен, дагы деле ошол илгерки картиналар кайталанып, ошол эле нерсе. Мыналардын бардыгы уюшулгандан, бардыгы жасалмаптык тосуулар. А эл өзү эмне кылганын өзү деле түшүнбөйт ата. Азыр керектелерine келгенде сурай берсең жооп бере албайт. О жерде жери болбогондон кийин же үлүш жери. Же башкасы болбогондон кийин мен азыр барып ал жердин бардыгын казганга менин акым жок. Мен казам, бул жагы 20 метр, бул жагы 20 метр болгон жерден опытный карьер деп коет. Мен ошону изилдөө иштеринин эрежелери ушундай да, ошону ошол жерден ташты алып текшеришим керек. Анан ар жеринен жанагындай канча метрде калыңдыкта бар таштар, мына ошондорду текшерип бүткөндөн кийин анан мага башка лицензия берет. Азыр лицензияда изилдөө ишине деп турат. А кийинкиде казганга деп берет. Анан мен казганга киришем. Азырынча изилдөө эле иштери бул жердечи. Ушуга жол беришпейт да.
Анан эми кара сумку деп берген, а мен кара суу менен келишим түзөм да. Кара сумку деп бергенден кийин. Анан МЧС боюнча айта турган болсок, МЧС буга чейин бизге эч кандай эскертүү берген жок. МЧС эскертүү берген ошо элдерге. Ал жерде азыр Ташт менен Айылдын аралыгын көрүп келсеңер керек. 4-5 километр чыгат аралыгычы. Мен себеп дегенде ал жерде эсептеткенде 4 километрден ашык чыгат. Себеп дегенде биз жанагындай ток тарткызабыз депчи, свет тарткызабыз деп. Баргандар, мындай специалисттер барганда, бул таш турган жер кооптуу эмес. Айыл турган жер кооптуу деп атышат. Айыл турган жерчи. Аларга жер берген да. Кооптуу да. Анан кийин ошол жерден деле бизди колдогондор деле бар. Просто ол бизди колдогондор талап кетишет барыпчы. Бир бала айтты, айылдын үстүрөгүндө чоң жарака бар экен. Ошо жылдан жылга чоңоюп атат дейт. Ошону МЧС келгенде айтайлы десе, элдер ызылдап айттырбай коюптур. Айтпа эле, айтпа. Айта турган болсоң эртең бүрсүн бизди көчүрүп ет. Анан кийин ташты алып кетип калышат булар дешимчи. Эми ушундай болбогон нерселерди айтып атышат да. Мен деле биринчи алайга деп лицензия алгам. Алайдыкы өзү отказ берген, биздики эмес деп. Ишкер каршы чыккан элдин артында кенге кызыктар болгон башка күчтөр тургандыгын айтууда. Ал милиция жана жергиликтүү бийликтер тарабынан да бут тосуулар болгондугун мисал келтирди. Мындан улам ызы чуулардын артында кенге кызыктарлардын кызыкчылыгы катылып жатат деген пикирге келген. Өз жолунда туура жана мыйзамдуу жолдор менен бараткандыгын айткан ишкер акыркы үмүтү өлкө башчысында калгандыгын айтып кайрылуу жасады. Ал жерде бир эле мен эмес, ал жерде 4 фирма бар. 4 фирманын адамдары бүт чардыр жапарып кайрылабыз. Эми мен мисалы үчүн ошол жерге топтоп чыгып, мен деле ошол айылданмын да. Эми бир элди экиге бөлүп чабыштырбайынчы дегенмин да. Чын-чынына келип калса менден топтой турган болсо мен андан көп топтоп чыгам чындап келгенде. Колдоочулар меники дагы көп. Чыгып өзүбүздүн ишибизди улантабыз биз. Чыгып эле. Азыр биздин ишти мисалы үчүн сен токтоп тур деген келип атышпайбы? Макул мен токтоп турам деп атам. Сен жок дегенде бир кагаз берсем кагаз беришпейт. Бирок кагаз берген учурда деле токтоп тур депчи. Ал кагаз биздин ишти токтотконго негиз боло албайт. Биздин иш качан токтойт? Мыйзам боюнча айта турган болсом, качан соттон чечим чыкса токтоп турсун деп. Же мына үчүн лицензияны берген орган өзү лицензиябызды баягындай токтотот убактылуу. Мына ошондо гана токтойт. Бул жерде обл администрация болобу, райондук администрация болобу, башка орган болобу, любой кагаз апарып бизге токтотуп тур десе, ал бизди ишти токтотуп турганга эч кандай негиз боло албайт. Тургундар кооптонуп жаткан жер көчкү коркунучу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалыматты такташтырдык. ОКМ Ташкору айылы кооптуу зонада жайгашкандыгын аларга эскертүү жыл сайын берилерин билдирди. 1992 жылдан 2003 жылга чейин 90 үй бүлөгө башка аймактан чек берилип, суудаларын алышкан. Бирок көчүп кетишкен эмес, тескерисинче отурукташкандар көбөйүп кеткен. Тургундардын кооптуу аймактан көчпөй калуусуна аларга чек гана берилип, үлүш жер жана жайыттар берилбегендиги себеп болгон. Анткени Ташкору айылында үлүш жерлери гектарлаган жайыттары бар болуп, алар менен жан багышат. Бирок жашоочулардын өмүрү көчкү коркунучунда. Дерлик бардыгы алышканда ал жердечи. Алышып, могу шаардын айланасынан Карасай районунун аймагынан Мадайыл өкмөтүнүн Кызыл Тал участкасынан экен, анан могу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн жер тилкелери да берилген буларгачы. Бирок ошого карабастан булар ошол кооптуу аймакта жашоолорун улантып келишүүдө сөзсүз түрдө жергиликтүү калкка жолугу алардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, андан сырткары өзүн өзү башкаруу органы деп атабыз, Гүлчү айыл өкмөтүнө карайт булар. Гүлчү айыл өкмөтү тарабынан ар бир кожолукка деп коелу, ошо кожолукка кирип, керек болсо тил каттарын алган чейин барышат да булар. Республиканын башка айыл өкмөттөрү сыяктуу эле булардын айыл өкмөтүнө да эскертүү каты берилди, кийин кайрадан кайталап дагы бир эскертүү бердик. Иши кылса бул жерде мындай оор вопрос болуп, ошону көчпөй жашоолорун улантып келип, азыр кээ бир айрым жандар жаңыдан турак жайларды куруп, социалдык курулуштар жасап алып жашоосун улантып келишет.
Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги кен чалгындоо иштеринен кабары жоктугун, алар менен макулдашуу болбогонун билдирди. Анткени уруксаат алчу кызматтардын катарында ОКМ жок. Бирок ишкер өзү макулдашууга барышы керек болчу дешет. Макулдашуу жок болгондугуна байланыштуу чалгындоо иштеринин көчкү коркунучуна канчалык таасир этери тууралуу так айта алышпады. Ошолордон лицензия алып ошондой иштерди жүргүзүп атса керек да, бирок биздин министрлик менен макулдашууга же башкага келген жок ал жерденчи. Анан любой чалгындоо иштерин жүргүзүүдөн мурун долбоордук изилдөө иштерин аткаруу зарыл да ал жердечи. Булар бизге тиешелүү болбогон үчүн биз ал жөнүндө так маалыматыбыз жок. Бирок сөзсүз түрдө профилдик институттар бар, атайын адистештирилген институттар аркылуу долбоордук изилдөө иштерин жүргүзүү зарыл шарттардын бири болот. Недропользование боюнча былтыр мурдагы жылы бир токтом чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен макулдашуусу шарттардын бири болуп саналат. Ал эми жол меткен ЖЧКсы бул боюнча экологиялык техникалык коопсуздук башкармалыгынан корутунду алынгандыгын, ОКМден эскертүү берилбегендигин жөө келтирүүдө. Ишкердин айтымы боюнча мыйзамдуу жана документтери бар, ишти соттун чечими менен гана токтото алат. Бул учурда тургундар дагы чогулуп каршылык пикиринен кайтышкан жок. Азырынча маселенин чечими бөдөмүк бойдон калды. Роза Акматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош облусу.